болуп турушу кыргыз эли 100%, 80% Жапаров менен Ташиевди колдосо, анда эмне себептен 2020 жылы 7%дык парокту, 7%дык ушул босогону аттай албаган Мекенчил партиясы кантип эле 80% колдонулуп, мындай элдин колдоосуна ээ болуп калды? Ушундай ачуу сындарды айтканга туура келет да. Бар жок эле адамдар келесоо эмес да. Элди алдай берсе ишене бере турган келесоо эмес да. Бизди бар жок элдер колдойт, билгенибизди кылабыз деген саясат туура эмес, урматтуу мекендештер. 80% же 100% эл бизди колдой берет деп адашасыңар бийлик өкүлдөрү. Бийликтин ээлери азыр отуруп алып, бийликтин ээси биз деп атпайсыңарбы? Туура эмес. Силердин бийлигиңерди эч ким талашып жаткан жайы жок. Туура эмес, мыйзамсыз кылып аткан ишиңерди эртеңки элдин тагдыры, келечеги үчүн биз чырылдап чындыкты айтып атабыз. Эгерде биз туура эмес айтсак, анда көңүл бурбагыла, терикпегиле. Биз туура айткан үчүн теригип, чычалап, уламдан улам камап, куугунтуктап, артыбыздан адам коюп, аңдып, камераларды коюп, кай жерге барбайлы сүрөткө тартып, ушундай ыкма, төмөнкү ыкмаларга чейин түшүп, ушундай ыкмаларды колдонуп, бүтүн Кыргызстанга, дегиле бүтүн Кыргызстан эмес, Кыргыздын эртеңки келечегин ойлогон азаматтарга, жигит кыздарга куугунтук жасап атпайсыңарбы? Ушинтип эле баягы Кыргызстандын эртеңки өнүгүү жолуна сүйрөөнүн ордуна кайра Кыргызстанды жогорку деңгээлге алып чыгуунун ордуна оппозицияга ушундай ыплас ыкмаларды колдонгонду токтотпосоңор, силердин дагы келечегиңер жакшы бүтпөйт. Силердин көйгөйүңөр, силердин маселеңер Нарматова, Орозайым экен эле, мейли, мен соттошкон да жокмун. Сотуңарга да ишенбейм. Мандатыңарды өзүңөр, эл берген мандатты өзүңөр тартып алдыңар, бийлигиңер колунда экен. Ал үчүн дагы биз жулунуп жулкунган жокпуз. Бүтүн Кыргызстандын тарапташтарына, бүтүн Кыргызстандын колдоочуларына, деги эле акыйкаттыкты, чындыкты колдойм деген аталар, апалар, замандаштар, сиздерге ыраазычылык. Сиздер ошо кичинекей чырылдаган, чындык деп күйгөн чабалекейдей кызыңыздарды колдоп алып келип депутат кылдыңыздар. Бүтүн Кыргызстан партиясын өткөрдүңүздөр. Бүтүн Кыргызстан партиясы биринчилерден болуп, эң көп мандат менен өтө турган партия эле. Аны дагы жасалма жол менен башка оппозициялык партияларды өткөрбөй, бүтүн Кыргызстанга бир 6 мандат берип, ушундай бир жасалма иштерди кылган азыркы бийликтин чыныгы жүзүн көрүп жатасыздар. Өздөрүнүн Тажикстан келип, биздин жарандарыбыздын жанын кыйып, биздин жарандарыбызга кол салып, өкүмзордук кылып, зордоп, мал жанын тартып алгандарга бир нерсе деп айта алышпайт дагы. Анан кийин ушу Кыргызстандын эр азамат жигиттерине, мырзаларына куугунтук жасай алат. Мына биздин бийликтин абалы. Биздин азыркы бийликтин абалы ушундай. Урматтуу мекендештер, балдарын, кыздарын, кичинекей бөбөктөрүн өлтүрүп аткан тажиктерге татыктуу жооп да бере албайт да, анан өздөрүнүн азаматтарына ушундай мамиле жасайт. Уяты жок. Болгондо да кече ушул Жапаров камалып, чырылдап жатканда кол сунуп, балапанын жыланга алдырып жаткан чымчыктай чырылдап, Садыр Жапаровдун бала чакасынан бери коргогон Мадумаров, Садыр Жапаров мыйзамсыз камалып калды деп 100 миңдеген кол топтогон Ураимовго окшогон азаматтар, Садыр Жапаровдун баласы өлүм алдында жатканда ага канын берген Тирекмат Куренов сыяктуу азаматтар ушинтип азыр түрмөдө жатат. Калгандарын түрмөгө камаганга аракет кылып атат. Көрдүңөрбү? Тузга кандай түкүргөн акмактар булар. Ушундай адамдардан анан жакшылык күтөбүзбү? Бийлигиңди, байлыгыңды да бар жоңду башыңа тартып ал деп деле кетип калып атабыз. Рызкыны кызмат бербейт, Кудай берет деп айтып келет ар дайым Адахан Кимсанбаевич.
мандатты тартып алса эле ырыскысы жок калган жайыбыз жок. Бирок эртеңки кыргыздын шордуу келечекке, шордуу тагдырга кабылып калбаш үчүн жан үрөп, жан күйгүзүп аткан бизге окшогон жигит кыздарды ушинтип кордогон бийлик жакшылык кыла алабы? Ушул бийлик кыргыздын эртеңки келечеги үчүн күрөшө алабы? Же жасалма жол менен ушинтип өздөрүн өздөрү базар кыдырып, өздөрүн өздөрү пиар кылып, казинону адал деп, у коргошун десеңер айыгасыңар деп, ушундай бир жосунсуз жоруктар менен мамлекетти өнүктүрөбү? Өзүңүздөр деле ушундай бир толгон токой суроолор менен абдан бир өзүңүздөр деле мындай ичиңиздерде кыжаалат болуп жаткан чыгарсыздар. Бизге бийлигинин кереги жок, бизге чындык керек. Бизге окшоп чет мамлекеттерде бизден кийинки биздин болочок балдарыбыз тентип калбаш үчүн кезинде акайыкка тагдырыбызды талкалатканбыз, эми буларга талкалатпайлы, ай туура жолго түшкүлө деп туура жолду көрсөтүп аткандыгыбыз үчүн биз жаман көрүнүп жатабыз. Чет мамлекетте жыргап, куунап, тайраңдап, келечекти ойлобой, өзүңдүн улутуңду, өзүңдүн салт санааңды, өзүңдүн мамлекетиңди ойлобой жыргап, куунап жүрө берсең болот. Башкаларга окшоп миллиардтарды уурдап Нью-Йоркко качып кеткен миллиардерлерди деле көрүп атасыздар. Камап койсо эптеп ошолордун чөнтөгүнө түкүрүп койгон, кусуп койгон коррупционерлерди деле көрүп атасыздар. Мына коррупционерлерди камап атат деди. 3-4 ай көрсөтмөгө жатты дагы чыгышты бар жого чекеден. Ал коррупционерлерге окшоп биздин бере турган акчабыз жок. Бирок ошо бизге окшогон карапайым үй бүлөдөн чындык деп чырылдап чыккан азаматтарды камап, ошолорду коркутуп, өздөрү айтмакчы үркүтүп, жаман жолго түшүп алышты. Мейли сен адамдардан кыйын чыгарсың байлыгың менен, бийлигиң менен, бирок Кудайдан кыйын эмес экендигиңди унутпа деп айтып койчу аксакалдар, чыгыңыздар. Чындыкты айтыңыздар. Акыйкаттуулук үчүн күрөшүңүздөр. Бүгүн Ураимовду кармаса эртең экинчи Ураимов чыгат. Бүгүн Мадумаровга ушинтип куугунтук жасаса, башка Мадумаров чыгат. Дарматованын мандатын алып алса, менден да кыйын, менден да патриот кыздар чыгат. Бул жол токтоп калбайт. Кудай бизге ушундай миссияны дилибизге салып койду. Биз аткара албасак, башкалар деле чыга берет. Мындай ыплас жол менен, мындай булганыш жол менен оппозицияны жок кыла албайт бул бийлик. Болгону аны конструктивдүү сындарды туура кабыл алып, кайра кызматташып, биз кайсы жолдо адашып жатабыз деп кайра кызматташып, акыл ала турган партия бүтүн Кыргызстан. Мирлан Ураимов агабыз мага 1 ай боло элек. УКМКнын 3-4 кызматкери келип, жолдо мени тутуп алып, бир топ мындай уруш чатак болду, жаңжал болду. Ана мени жолдон тутуп алып, шашпагын Мирлан, сага дагы бир нерсе издеп атабыз. Жакында сен да камаласың деп мага эскертүү берип жатат деп айтты эле. Анан эми этият болуңуз алардан, булардан бар жок нерсени күтсө болот. Жанагынтип наркотика салып койгондорду да көрүп атасыз. Десем мен бир гана Кудайдан корком деп, ошентип эскертсе да качып кетпей, ошентип эскертип алар коркутса да коркуп калбай, Болот Темировдун чындыгы үчүн жана ошондой эле башка ушул саясий маселелер үчүн өзүнүн ой пикирин, туура позициясын билдирип жүрдү. Ушундай азаматтарыбыз эгерде кыпындай бир күнөөсү болсо качан эле качып кетмек. Ал качпай ошо чындыкка тике карап, баары бир чындык жеңет, ак илет, бирок сынбайт деген позиция менен Кыргызстанда жүрөт. Ушундай азаматтарыбызды колдоп алалы, урматтуу мекендештер. Кыргызстанда бар жогу өнүгүп жатат. Болуп көрбөгөндөй ушундай жанагындай техникаларды алып атат. Согуш техникаларын, комтөрдү 100% Кыргызстанга алып койду. Коррупционерлерди кустурду деп мактанып жатат кээ бир тарапташтары, атайын акчага жалданган тарапташтары. Байма бай элди алдап, сооротуп,
соска салып атканын токтотпай атат. Кумтөрдү 100% кыргызга алсаңда эмнеге мугалимдердин айлыгы $1000 эмес? Садыр Жапаров өзүнүн китебинде жазган. Эгерде Кумтөр кыргыз элине өтсө, мугалимдердин айлыгы $1000 болот, кыргыздын ит аягынан бери алтындан болот деп. Же Жапаровдун өзүнүн ит аягынан бери алтын болуп, өзүнүн жакындарынын айлыгы $1000 көтөрүлүп, кашыктар алтындан болдубу? Же ал Кумтөр бир гана Жапаровдордун үй бүлөсүндө иштейби? Же Ташиевдин үй бүлөсүндө иштейби? Же алар резиденцияга той өткөрө тургандай байлыкка ээ болдубу? Мына ушул суроолор кыйнайт. Кана кыргыздын миңдеген мугалимдери мигрант болуп, 30-40 миң рубль айлык үчүн чет мамлекетте тентип жүрүшөт. Ошолор кайтып келдиби? Болуптур ошо военный техникаларды алыптыр. А тажиктер бизге кол салбай калдыбы? Бизди тажиктерден коргой алдыбы? Мына ошол суроолор кыйнайт. Болуптур Кыргызстан болуп көрбөгөндөй өнүгүп кетиптир. Жер үйдү тийиштүү жерлерге Бажаев деген бир олигархка сатыптыр. Жер үй ачылбашы керек, талас эли цианид ичип калат деп чырылдаган Жапаров кезинде Атамбаевди ушактап, аша алкаш, Атамбаев шизик деп жүргөн. Бабановду ушактап, жер үйдү аштырган атат, ушулар Бабановдун бул жерде чоң күнөөсү бар деп жүргөн. Жапаров өзү лентасын кесип ачып берген. Жер үйдөн биз пайда көрүп, алтын кашык менен тамак жеп калдыкпы? Жөнөкөй эле суроолор. Бул сын эмес суроо. Ушинтип өнүгүп атабызбы биз? Урайымовдун бала чакасын чырылдатып, чыркыратып, ушинтип кармап кеткидей ал эмне Аскар Акаевпи? 15 жылдап ушинтип мамлекетти басып алып, миңдеген тонна алтындарды Швейцарияга алып кетип калгыдай бир уурубу? Ушинтип кармап кетсе болот. Урайымов мамлекеттик кызматта иштеген эмес. Ал дагы жөнөкөй Кыргыздын миллиондогон жигит кыздарындай чет мамлекетте жүрүп, мигрант болуп жүрүп, үй бүлөсүн баккан жөнөкөй карапайым үй бүлөнүн баласы. Көрдүңүздөрбү мекендештер? Карапайым үй бүлөдөн чыккан чындык деп чыркырагандарды бул бийлик кандай гана кылып кордойт? Кыргызстан жыргап атат дейт, жер үйдөн миллиарддаган доллар экономикабызга пайда болуп атат дейт. Эгерде биздин экономикабызга пайда болуп жатса, анда эмнеге пособия берилбейт? Муздаткычы бар экен, телевизору бар экен деп чектөөлөрдү коюп койгон. Анда эмнеге жолдорубуз оңдолбойт? Кыргызстандын азыркы абалы кандай? Болуптур коррупционерлерди камады дейт. Ким? Баары камактан чыкты го. Алардын кускан акчалары кайда? Мектептер керек болсо кышындасы жылуулук бере албай турган абалда турат го. Бишкек жана көмүрдүн ышына, машинелердин ышына ууланып олтурат го. Кыргызстан ушинтип өнүгүп атабы? Ушундай суроолорду бергендер ушинтип куугунтукталабы? Суроо бербей койсок, чындыкты айтпай койсок, Кыргызстан өнүгүп кетеби? Бербей да айтпай да койдук бир айдан бери. Бирок кайра эле болбой эле, камап эле, кайра эле болбой эле, ушактап эле жамандап, фейк троллдорун ортого салып, мындай өздөрүнүн шалакылыгын жашыруу үчүн оппозицияга асылып, мындай бир каармандарды чыгарып, ушинтип баягы эптеп эле 5 жыл жыргап куунап, уурулук кылып, өзүбүз жыргап кетели деген адамдар барбы? Бийлик ошон үчүн келдиби? Мындай суроолор сиздерде да бар. Мен айтып жаткан чындыкты баарыңыздар айта аласыздар. Менден жакшыраак, менден мыктыраак, мага караганда көбүрөөк факты менен айта аласыздар мекендештер. Бирок мен билип турам, түшүнүп турам. Көпчүлүгүнүн тартып кое турган калбыры бар. Калбыры жок болсо да жанагы мен дипломум сыяктуу ойлоп таап, өздөрүнө ыңгайлуу кезде мыйзамын иштетип, ушинтип жөн отур деп тыйып коет.
Бирок бүгүн Оразайымды тыят, эртең Мирланды тыят, бирок бүткүл элди тыя албайт. Чындык үчүн күрөшкөндөн артка кайтпашыбыз керек. Корксом мен коркуп калат элем. Жакындарымдан айрылып, эл берген мандатты алып койсо дагы, ден соолугума ар кандай бир зыян келтирсе дагы, мен жаш болсом дагы, акчам жок болсо дагы, мен сынып же болбосо коркуп калган жайым жок. Болгону Кыргызстандын маселеси. Кыргызстандын көйгөйү Оразайым жок болсо чечилет деген түшүнүктү алып келген азаматтарга мейли жок болсо болоюн деп мен 1 айдан бери унчукпай эле жүрөм го. Аза күтүп жүрөм. Эми кайрадан эле ушундай мыйзамсыз жолго түшүп алып, өздөрүнүн шалаакылыгын жашырыш үчүн ушундай бир атайын бир америкалык лингвист, публицист Хоам Хомский дегенде бир элди жазгаруунун 10 ыкмасы деп бир макала жазган да, ошону бир окуп койсоңуздар жакшы болот эле. Элди алдап, алаксытып, ар кандай бир булганыч иштерди жасаш үчүн ушундай алаксытуу, жазгаруу максатында ар нерселерди ойлоп таап турат да, кайсы бийлик келбесин. Ошондуктан акыл эси өз менен болойлу, мындай ой жүгүртөлү, суроо салалы. Бул дүйнөгө адам болуп жаралгандан кийин адамча жашап, адамча өлүш керек. Болбосо өзүңдүн оюңду эркин айта албай, чындык үчүн күрөшө албай, тапкан акчабыз аш болбой, анан ушул бир капаста калгандай жашаган өмүрдүн кереги барбы деген суроо жаралат. Жок, мен андай жашоодо жашагым келбейт. Мен жүрөгүм эркиндикте жашашын каалаймын. Жүрөгүм кандай жерде эркиндикте жашайт? Чындык бар жерде, акыйкаттуулук бар жерде. Мен ар дайым сиздерге кайталап айтып келем. Бетме бет чыгармасында мына Чыңгыз Айтматов өзүнүн күйөөсү болсо дагы Сейде акыйкат үчүн, чындык үчүн күйөөсүн салып берген милицияларга. Чыңгыз Айтматов бизге көптөгөн философиялык нерселерди таштап кетти. Ой жүгүртүү үчүн адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген ушундай бир философиялык нерсе менен бизди тарбиялап кетти. Маңкурт болбойлу. Азыркы бийликке биз айтып атабыз, сенин атың Жоламан, атаңдын аты Дөнөнбай деп. Чындык ушул тарапта десе, өзүнүн энесин өлтүргөндөй жаа менен атып, чындыкты сүйлөгөндөрдү ушинтип кордоп, ошолорго ушундай бир зулумдук жасап жатат. Найман энедей болуп, ушундай Мирлан Ураимовго окшош, Тилекмат Кугуреновторго окшоштор ушундай орто жолдо садага чабылып кетип атат. Сактап калайлы. Бул анча-мынча даканса баш, ушундай бир такыр тарбиясы жок, уятсыз дакансалар, алар өздөрүнүн энесин өлтүргөндөн да кайтпайт. Энеси чындыкты айтып атса, ушу Жоламанга окшоп, аты өлтүргөндөн да кайтпайт. Ошолорду иманга чакыралы. Бүгүнкү пикирим ошол Ураимов боюнча, Мадумаров боюнча болду. Мен мындай жалпак тилде инсандык гана көз карашымды айттым. Токтоткула бул жолду деп айттым. Ушундай акыйкаттуулукту талап кылганды мындай биз кандай десем, билдет катары билели. Туура эмес иш болуп атканда жок дегенде сөзүбүз менен айталы мекендештер. Азыр 500дөн ашык биздин мекендештер мени көрүп атасыздар. Ар бириңиздер айтыңыздар. Чындык үчүн чырылдап тик туруңуздар. Ой пикириңиздерди айтыңыздар. Өзүңүздөрдүн бактыңыздар үчүн өзүңүздөр күрөшүңүздөр. Сураныч. Чындыкты сактап калалы. Мындай мага тийбейт экен деген түшүнүктөн арылалы. Эртең барып сиздин балаңыз, сиздин кызыңыз ушул абалга түшүп калышы мүмкүн. Эртең барып сиздин үйүңүздө ушундай адилетсиздик болуш үчүн болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биргеликте чындык үчүн күрөшөлү. Сиздердин тагдырыңыздар үчүн, жалпы элибиздин, келечегибиздин чындыгы үчүн күрөшүп жатабыз. Ошондуктан бар жок ушул нерселер бизге тиешелүү деп түшүнөлү. Мен бир аз ден соолугума байланыштуу чыга албай жаттым эле. Буюрса байма бай өзүмдүн ой пикирлеримди айтып турам, урматтуу мекендештер.
Саламат болуңуздар. Сиздерге ийгилик каалайм. Кыргызстаныбыздын асманы ачык болсун. Ар дайым жакшылык гана болсун. Кыргызстан өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуп, чет мамлекетте сыймыктанып жүрчү жарандардын бири болгум келет. Ошондуктан чындыкты айткандарды колдоп койгондон эч жериңиздер кемип кетпейт. Кудайдын астында деле сиздердин милдетиңиздер, инсандык милдетиңиздер. Чындыкты талап кылыңыздар. Сиздерден ушундай жардам сурайм. Рахмат.